Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадан мени көрүп аткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Кафе Тяншанды көп эле жолу сиздерге тартып көргөзүп бердик элек. Өзгөчө Дунганский кафе буюрса жакында 1 жылдык юбилейине байланыштуу 2023 жылдын 10 декабрына чейин 10% арзандатуу менен мекендештерди тейлейт. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, таксист бир туугандарым, күрөр болуп иштеген бир туугандарым сиздерге нан менен чайы бекер и ошол 10% арзандатууларын сиздерге дагы кетет буюрса. Бул кафе Тяншан метро Билеевада жайгашкан. Билееванын 3-выхтынан чыгып эле 7 мүнөттүк жол келгениңиздерде парковкалары аябагандай. Кенен ушул жерден экинчи этажга көтөрүлөсүздөр. Тяншан жөн эле тамак менен элдерге тейлөө көргөзбөстөн мекендештерди жумуш менен дагы камсыздайт. Бул жерге администратор керек, такша алган ушул тармакты жакшы билген, анан 2 официант керек. Кыз балдар дагы болсо боло берет, ул балдар болсо дагы боло берет. 25 жашка чейинки ушул тармакты билген официанттар болсо аябай жакшы болот. Зарплатасын сүйлөшөсүздөр, наразы кылбайт, тамак аш дагы бекер. Толугураак маалыматты эжеке өзүңүз берсин. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Иштериңиз болуп Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Отат, иштеп атабыз. Сизди көптөгөн бир туугандарыбыз тааныйт эжеке. Өзгөчө тамактарды даярдайсыз, аябай сонун. Бир катар тааныштыралы андай же? Ооба, келгиле. Биздин биринчи кандай тамак эже муну? Модон баштайлыкчы. Ши по-дунгански эң биринчи биздин корона деп койсок болот, блюдабыз, тамагыбыз. Дунган улуттук тамагы. Бул комплекс моолор, толук. Нон бардыгы 7-6 күрүч, 6 нан, салаты, 8 табагы менен шорпосу, бардыгы бир тамак. Тыйыны канча? Ушунун бардыгы 3000 рубль. 3000 рубль болот. 10% арзандатуу менен дагы арзандатуу. Ооба, ушул жерде дагы 10% арзандатуу. Аябай жакшы. Бул суптарды буяга куюп, шорпо катары чеккен анда. Шорпого куюп. Бисмилла. Колум жуулган. Бисмилланы ичимде айттым туугандарым. Bunun bardığını özüm jebeymin, daha başına aytıp koyun. Yakta köptüğün bir tuğanlarımız menен kelgeniz, bardığımız oturup jeybiz. Köp çay degensin, keçke çay kalasın degen kommentariyalardan da ayттым да. Анан эже бул тамак эмне бул? Кандай? Бул салат. Бул дагы салат биздин шо-чези по-дунгански. Ачу. Кичине ачуураак, өтө катуу ачуу эмес. Курулган баклажандар. Өзгөчө көрүнүп турат го. Болгарский перец, помидоры. Анан ушундай аябай даамы, сонун. Тыйынын сүйлөп. Бул салаттын акчасы 200 рубль болгону 200 рубль. 200 рубль аябай жегин келип турат. Могу караңыздарчы. Чала курулган болгарский помидордон даярдалган салат, ачуу салат. Анан могучу эже бул кандай салат? Бул дуя с курицей деп коет. Биякта өндүрүлгөн соя. Аябай даамдуу, анан кубаттуу болот, организмге жакшы пайдасы бар. Бул салат 250 рубль. Мен эми ар бир видео тартканда так маалымат берүүгө аракет кылам, жолдордон көргөзүүгө ошого баланы айтып койгенибиз жакшы. Бул салат эмес эже? Мясной по-китайски. Кичине ачуураак болот. Биякта эт, көрүп турганыңыздардай огурцы, бадыраң, аябай даамдуу оригинальный салат. Аябай жакшы. Эгер ачууну сүйбөймүн, мындай средний кылып бер, ачуу эмес кылып бер дегендерге ошондой кылып бересизби? Ачуу эмес дагы жасап беребиз. Ачууну сүйбөгөн бир туугандарым, кенен келсеңиздер болот. Эң эле негизгиси эже депанжини сүйлөйлүк. Депанжи бул аябай мен сүйүп калдым ушул депанжи. Сонун тамак, оригинальный. Мындай көрүнүшүндө жөн эле картошка менен эт курулганго деп көрүнүшү мүмкүн, бирок биякта оригинальный приправалар кошулат. Каяктан келет приправалар? Приправалар Кыргызстандан келет. Кыргызстандан келет. Атайын Кыргызстан. Бардыгы натуральный. Бардыгы адал. Эң негизгиси. Натуральный, майдаланган, ошолор кошулат, ошон менен жасалат мына тамак. Аябай даамдуу, жеп көргөндө билесиңер, бирок жебегенде көрүнүшүнөн эч ким билбейт. Жегенде билет көбү. Анан мындай көрүп алып менюдан айтышат, жөн эле картошка го деп элечи, бирок жегенде совсем башкача. Бунун даамы аябай сонун. Ылдыйына лапшалары болот, сөлдүү картошкалар, тооктун эттери, ачуу перестер болот. Мунун ичинде 1 жыл алдын жегенде, 7-8 ай алдын жегенде аябай сүйүп калганбызда, мен досторум менен келгем. Көчөдө жүргөн жакын таанышкан досторум мененчи. Өзүм досторум менен келип жей албадым. Буюрса, алар менен дагы келип жейбиз. Бул аябай жакшы.
ачуусу жогураак жегискегендерге андагы кылып берет, средний кылыпчы. ооба, средний. Бунун баасын айтып болго жа. 1800 болгону ушул табактын 3 адамга 4 адам тоет. Биз 5 адам жедик, бизден ашып калды. Анан балдар каяктыкы? Бал Кыргызстандыкы. Кыргызстандан келди. Натуральный. Бунун баасы канча балдын баасы? Мон чайга деп мынтип даярдап коебуз, чайга могу 50 рубль. 50 рубль. Анан туугандар, Ашлямфунун оригиналын каякта жасайт деп та менден сурап каласыздар. Мына Эң башкысы. Бир туугандар ушул жерде жасайт. Өтө острый. Москвада жок. Москвада жок. Биздин Ашлямфу. Оригинальный. Тыйынын айтыңыз. Дунганский. Болгону 250 рубль. Келип жеп кетиңиздер. Ашлямфу сүйгөн бир туугандарга ошол видеону жөнөтүп коюңуздар. Ашлямфунун оригиналын ошол жерден жасап, элерге жеткирип кызмат. Өзгөчө туугандар, эжекебиз ошол жерден өз колу менен жарма жасап, бизге мекендештерге сатат экен. Ошол жерден аябай сонун, сочный, муздак экен. Келип бир ичип кетиңиздер. Бул Кыргызстандан келбейт. Атайын ошол талканы эле продукцияны Кыргызстандан алдырат экен. Мунун тыйыны канчачы? 100 рубль турат. Доставкалар боюнча эже? Доставкалар номерлер боюнча чалып доставка берсеңиздер, биз только такси менен жөнөтөбүз, Яндекс такси менен жөнөтөбүз. Адрести айтып, бирок доставканын таксинин өзүңөр төлөп тосуп аласыздар. Ичи негизи жылуу экен, менен мындай красивыйраак чыгайын дейм да, видеодо силерге ошол. Анан туугандар, бул жерде света музыкалары бар, колонкалар бар, ырдайм деген караокени сүйгөн бир туугандарыбыздан болуп, ошолордан жакшы мүмкүнчүлүктөр каралган. Ичкерки атмосферасы мына ушундай. Эжек тааныштырасызбы? Бул жакта чакан бары бар. Суусундуктар, жарма өзүбүз кайнаткан жармабыз бар. Кыргызстандан өзүңүздөр жасайсыздарбы? Өзүбүз жасайбыз. Кыргызстандан алынган талкандар бардыгы натуральный, Кыргызстандан алганбыз. Атайын заказ кылып. Жакшы экен. Суусундуктар, компот өзүбүз кайнатабыз, компотубуз бар. Анан чакан семейный келип отурам десеңиздер, вип-кабинасы бар бул жакта. Бул жакта чакан семейный отурам десеңиздер, вип-кабинасы бар. Комфортный, жакшы, уютный. Музыканы бир-эки адам келсе дагы коюп бере бересиздерби? Ошондой суроолор көп болду. Жок, музыканы банкет болуп, 10 адамдан үйдө атайын банкет кылып, заранее заказ кылып, туулган күнбү, чакан тойбу, тууган отурушпу, сөйкө салуубу, куда тосуубу, иши кылып биздин кыргыздарда көп да, када салттарыбыз көп. Ошолор заранее заказ кылгандан кийин, анан кийин биз коюп беребиз. Андан дагы 9-дан кийин биздин күндө келип жүргөн конокторубуз отуруп тамак жеп кеткенден кийин 9-дан кийин музыка коебуз. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык юбилейлерди кылыңыздар. Келип кояштар менен көрүшкөнчө туугандар толук эле маалымат берип ошот. Түшүнбөгөн суроолор болгон болсо, ошол адрестерин жазып койдук, номерлерин жазып койдук, метросун жазып койдук, баардыгын жазып койдук. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт, кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.